Арбаңыздар урматтуу Манас телеканалынын көрөрмандары. Сиздер менен биргеликте Куттуу Рамазан жана бул ыйык күндөрдө биз сиздер менен биргеликте түрк дүйнөсүнүн ашканасына баш багып, ал жактагы эң мыкты делген чүйгүн тамактар менен сиздердин жаз алышын көргөзүүгө аракет кылмакчыбыз. Бүгүн дагы биз Азербайжан мамлекетине барабыз. Ал жактагы эң мыкты делген тамактарды сиздер менен чогуу ашкана сырларын үйрөнөбүз. Ал эми бүгүн болсо бизге эң мыктысын жасап берем деп студиябызга келген Эльвира. Эльвира, саламатсыңбы, кандайсың? Саламатсыздарбы? Эльвира, бүгүн бизге эмне жасап бересиң? Бүгүн биздин ашканабызда Азербайжан пахлавасы жасалат. Азербайжан пахлавасы бул жөн гана таттуу катары эмес, Азербайжандын салты, маданияты деп да атоого болот. Биз бул пахлаваны түрк туугандардын баклавасына окшоштуруп элестете берсек болобу, же кандайдыр өзгөчөлүктөрү барбы? Бул негизинен баклавада, түрк пахлавасында аябай жука жайылат, жана ошондой эле катмары көп болот. Бирок бул баклавада өйлөнгөн камыр менен жасалат дагы, бирок кат-каттары анчалык көп болбойт дагы. Формасы дагы, көрүнүшү дагы башкача болот. Абдан жакшы экен. Анда эмесе бүгүн биз пахлава жасаш үчүн Азербайжан элинен эмнелер керектелет жана кантип баштайбыз, көргөзүп берсең болот. Бизге эң эле биринчи өйлөнгөн камыр жасайбыз. Ал камыр үчүн 400 грамм un, 140 грамм шекер жана ошондой эле 3 жумуртканын сарысы керектелет. Анда кеттик. Баштайбыз анда. Биз шекерди кошуп алабыз унга жана экөөнү аралаштырабыз, Жумуртканы да кошобуз. Жок, жумуртка. Май. Каймак майды канчалык кошобуз? Бул май 140 грамм болот, бул дагы. Жана жумуртканын 3 дана сарысы. Мен сага жардам берип табактарымды алып турайын. Муну кол менен жууруп алабыз. Сөз кол менен жууруйбуз. Эгерде муну миксер менен же болбосо аябай катуу жууруй турган болсок, бул кадимки камыр формасына келип калат. Биз биринчи муну өйлөнгөн камыр болуш үчүн, ошо өйлөнгөн камырды мен жакшы түшүнө албай атам. Ал мындай бөлүнүп турган беч жуурулган сыяктуулуу же кандай болот өйлөнгөн камыр дегенде? Кантип түшүнсөк болот? Өйлөнгөн камыр дегенде муну тиштегенде кадимкидей оозубузда кум сыяктуу, песочный деген сыяктуу түшүндүм. Анда эмесе ошол камырды жууруп алыш үчүн урматтуу биздин замандаштарыбыз өзүңүздөр көргөндөй унга, ундун үстүнө 3 жумуртканын сарысы жана ошондой эле каймак майды кошуп туруп, колубуз менен так монтип жакшынакай Эльвирадай жууруп алат экенбиз. Биздин каймак майыбыз комнатная температурада болуш керек, сөзсүз. Эгерде катуу болсо монтип муздаткычтан алып чыгып эле кошо бергенге болбойт экен, ал кичине жылып алыш керек экен. Өтө да ээрип кетпеген болуш керек, сөзсүз түрдө. Ана монтип жакшы аралаштырып жууруп алабыз. Жана ошондой эле шекер кошконубузду эскертип айта кетели. Канча мүнөттө кетет? Сен жасап турасың муну дайыма пат-пат баймабай? Болот бул. Абдан жакшы. Анда эмесе биз азыр ошо пахлавабыздын камырын жууруп жалап аткан жагыбыз. Буга биз 140 грамм калп айтпасам, 140 грамм шекер, 400 грамм un, 140 грамм каймак майы, жана ошондой эле 3 жумуртканын сарысы болот. Жана монтип пат-паттан жууруп алабыз. Азыр деген могу сметананы кошуп берип койсо. Катуу эле сурай бер, коркпой эле. Каймак майды кошот экенбиз, могу каймак май, Муну баарын кошобу? Бул каймак май 130 грамм болот. Жана мондай камырды жууруп алгандан кийин биз эми кадимкидей камыр жууруйбуз. Эми камыр жууруйт экенбиз. Мен сага мунун баарын кошуп бердим окшойт, кечирим сурайм. Биз камырыбызды даярдап алгандан кийин муну сөзсүз түрдө жок дегенде жарым саатка тыныктырып коюшубуз керек. Ал учурда биз ичин жасап алат экенбиз. Себеби жайганда оңой жайылышы үчүн. Түшүнүктүү. Азыр биз эмнени жасайбыз, Эльвира? Кийинки кезекте биз баклавабыздын кремин жасап алабыз. Ал үчүн эмне керектелет? Ал үчүн бизге кургак идиш керек, сөзсүз түрдө. Себеби жумуртканын агын аралаштырганда эгерде суу тийип калган болсо, бул көбүрбөй калат. Ошон үчүн сөзсүз түрдө кургак болуш керек. Экөөтөн кургак болуш керек экен. Абдан жакшы. Канча жумуртканын агын алып алабыз? 3 жумуртканын агы. Жана дагы айтып бере берсең болот. Азыр биз бул баклаванын тарыхына кайрыла турган болсок, 15-кылымдарда Осман империясынын тарыхындагы ашканасынын булактарына кайрыла турган болсок, ал жакта биринчилерден болуп эскерилет. Низами Генджеви аттуу киши даярдап өзүнүн шахына сунуштаган деп айтылат.
Абдан жакшы экен. Эң биринчи жолу ошол берип тааныштырган экен да. Эмнелерди кошо алабыз? Сен айтып дагы, жасап дагы экөөбүз кыла берели, эмне жардам берейин сага дагы? Жумурткага эми шекерди кошобуз. Канчалык шекер? Шекер 120 грамм болот. Абдан жакшы. Демек, бул пахлаванын тарыхы Осмон хандыгынын тарыхына чейин барат турбайбы? Осмон империясынын тарыхына чейин. Бирок кээ бир булактарга карасак, 12-кылымдарда дагы эскерилет деп айтылат. Бирок бул жазуу жүзүндө эмес, ойзеки түрүндө эле айтылып келет экен. Тарых булактарында жазылган. Бул демек Осмон империясы менен башталгандай деп билип калган экенбиз. Анда эмесе биз жумуртканын агын жана кумшекерди салып алдык. Жана азыр аны биз аралаштырып алабыз машинанын жардамы менен. Эскертип айта кетели, биз бүгүн пахлава жасап жатабыз. Бул болсо Азербайжан ашканасынын пахлавасы экендигин эскертип айта кетели. Биз муну ак көк болгонго чейин аралаштырып алабыз. Көйүп болгучакта аралаштырып. Жок болсо мунун баарын кол менен кылмак экенсиң да. Биз кремибизди 5 мүнөт аралыгында аралаштырып алдык. Демек, көргөзүп койсоң кандай болот биздин көрөрмандарыбызга? Мондай ак формада болот. Азыр баштан сүйлөйүн да. Айтыр. Ушундай массага келиш керек сөзсүз түрдө. Эми биз мунун үстүнө жаңагыбызды алдын ала майдалап алдык. Жана ошондой эле жит берүү үчүн ванилин кошобуз. Канча болуш керек? Бул жерде жаңгак 250 грамм. Эки 150 грамм жаңгак коштукпу? Жаңгакты майдалап алат экенбиз. Бул кадимки эле биз Жана ошондой эле бул ванилин жит берүүсү үчүн. Бул жаңгактын ордуна мисалы үчүн биз экөөбүз азыр кадимки эле биз көнүп калган биздин астан баптан өскөн жаңгакты кошуп атабыз, Ооба. Дүйнө жүзүнө муну грек орехи деп билинет, Мунун ордуна башка да нерсе колдонсо болобу, же бул жалгыз гана ушундай жаңгак менен колдонулат? Негизи жаңгак сөзсүз түрдө кошулуш керек, бирок буга кошумча кылып бадам кошсок болот, фундук кошсок болот, ар кандай жашылча, толкунданбай иштеп болбойт. Жашылча кошпойбуз. Жаңгактын башка түрлөрүн да кошсок болот. жаңгактын түрлөрүн кошобуз. Экөөбүз жашылча кошсок. Кремибиз да даяр болуп калды. Абдан жакшы. Эми эмне кылабыз? Кремибизди дагы мынтип элдерге көргөзүп коелу. Ушундай крем даяр болот. Эми биз тыныгып калган камырыбызды жаябыз. Биз 4кө бөлүп алсак болот ал камырыбызды. Камырда азыр камыр жаят экенбиз, абдан жакшы. Урматтуу замандаштарыбыз, биз сиздер менен биргеликте Азербайжан пахлавасын жасап жатабыз. Жана азыр биз тыныктырып, канча мүнөт тыныктырдык бул камырды? Биз жарым саатка холодильникте музаткычта коюп койдук. Музаткычта тыныктырдык. Азыр камырыбызды алып жаябыз, урматтуу биздин көрөрмандарыбыз. Аны мен алайын. Камырыбызды биз 4 бөлүккө бөлүп алабыз. 4 бөлүккө бөлүп алып, жайып баштайбыз, Сага жардам берейин. Муну биз азыр кадимки эле камыр тоголоктогондой тоголоктойбуз. Жакшы камыр болот экен, жумшак. Негизи мунун сыры барбы? Кандай журсак камырыбыз дагы даамдуураак болот, дагы таттуураак болот, дагы жакшы формасын сактайт деген сыяктуу биздин сырларынан барбы? Же аябай жакшы бактылуу болуп жууш керек го дейм, Биз болсо өзүңүздөр көргөндөй камырды 4кө бөлүп алдык дагы азыр жайып баштайбыз. Ал эми камырдын эң мыкты болушу үчүн буга кошулган кошулмалар өтө маанилүү экен. Өзгөчө майы туура болуш керек экен, Ооба, биздин майыбыз сапаттуу болуш керек сөзсүз түрдө. Жана ошондой эле биз камырыбызды жайганда аябай жука жайышыбыз керек. Жука жайганда ошондо катмарлуу, кат-кат болот иштегенде. Анда эмесе жуп-жука кылып жайчы, көрөлү. Астынан газет окугандай кылып жайыш керекпи? Мен ошентип уктум, же астынан Негизи ошондой жайган жакшы.
Бул май кошулуп жуурулган камырды өзүң көргөндөй жайышта өтө кыйын болуп атат да. Мындай оңоюраак кылыш үчүн эмне кылыш керек? Ундап жайыш керекпи же эмне кылыш керек? Көпчүлүк учурда крахмал кошушат. Бирок крахмал кошууну анчалык туура көрө бербейм мен. Сен крахмал кошпойт деп жазайсың, Абдан жакшы. Анда эмесе монтип эле камыр менен жакшы сүйлөшүп жайганга аракет кылыш керек экен да. Ооба, болбосо бул камыр өтө назик болгон үчүн мондой айрылып кетиши мүмкүн. Демек ундабайбыз. Эгерде биздин камырыбыз кыйнай турган болсо, кичине крахмал кошуп коет экенбиз, Ооба. Крахмал менен жайып. Аябай деле кыйнаган камыр болбойт бул бирок. Абдан жакшы. Анда эмесе өзүңүздөр көргөндөй биз азыр даярдап алган камырыбызды жаюу процессине кирип жатабыз. Муну биз камырды 4кө бөлүп алганбыз. Азыр биринчи жайымын жайып жатабыз. Бул таттуу көбүнчө салттык майрамдарда бышырылат. Эң эле көп бышырылганы бул Ноорузда. Ноорузда көп бышырышат. Негизи чүйгүн тамактардын баардыгын биз меймандарыбыз менен дасторконубузга бириктирип алып, жакшы көргөн адамдарыбыз менен бөлүшүп жегенде баардык түрк дүйнөсүнүн мүчөлөрү жакшы көрүшөт. Жана пахлаванда биз өзүбүз байкаганыңыздай, биз өзүбүздүн жакын адамдарыбыз менен, жакшы сааналаштарыбыз менен бөлүшүп жегенди жакшы көрөт экенбиз. Эң эле башында айтып кеткендей, Азербайжандын салты дебедимби? Булар деген эки жакка чыкканда, чет өлкөгө чыкканда сөзсүз түрдө өзлөрү менен алып алышы экен. Энергия була катары дагы. Албетте бул майдан жана жаңгактан жасалып жаткандан кийин өтө баалуу, энергиялуу, кубаттуу берүүчү тамактардын катарын толуктаса керек. Азыр биз жайып алган камырыбызды листке жаябыз. Листти сөзсүз түрдө биз майлап алышыбыз керек, болбосо астына жабышып калат. Биз майлаганда ар бир катмарды дагы сөзсүз түрдө майлашыбыз керек. Жайылган камырды да майлап чыгабыз, түшүнүктүү. Жакшы. Бул колдонуп жаткан май сары май колдонсок болобу же өсүмдүк майын колдонсок болобу? Каймак майды колдонгонубуз жакшыраак. Эритип алып каймак май менен майлайт экенбиз. Абдан жакшы. Азыр болсо биз жайылган камырыбызды анын ичине салабыз жана экинчи камырыбызды жайып экенбиз. Тарта бер, эч нерсе болбойт. Айтып кеткениңиздей ушундай назик камыр бул. Албетте. Мен дагы иштедип атат окшойт. Сага жардам берейин, бирага жардам бер деп. Мен муну оңдой берем, үстүнө май сыйпай берем, сен экинчисин жай берсең болот. Демек бул камырды биз мындай коюп алат экенбиз дагы. Сыртында майлайт экенбиз. Сен экинчи камырды алып жай берсең болот. Урматтуу көрөрмандарыбыздар, өзүңүздөр көргөндөй бул камырды биз жайып мешке салыш үчүн табагына салып алгандан кийин, ал ар бир майды дагы, ар бир камырды дагы сиз өзүңүздөр көргөндөй эритилген каймак май менен жакшылап бетин шуап алат экенбиз. Бул майды шуап койгондон мен бир нерсе себенби же эч нерсенин кереги жокпу? Эч нерсе сеппейбиз, азыр кремди арасына сүйкөйбүз, ар бир катмардын арасына крем сүйкөйбүз. Түшүнүктүү. Жакшы эле сыйпадыңбы? Ооба. Сен камырын жай бер. Камыр жайдырба болгону. Биз камырыбызды 4кө бөлдүк. Демек биз кремибизди 3кө бөлөбүз. Себеби эң бетки катмарында камыр эле болот, анын үстүнө крем болбойт. Түшүнүктүү. Кремди сыйпай берейинби же сен өзүң сыйпайсыңбы? Сүйкөй беребиз. Канчалык өлчөмдө сыйпашым керек? 3кө бөлүп алсаңыз тамам кремди. Бүттү, түшүндүм. Бүгүн жакшы сын айтып берип койдуң окшойт, Ар бир катмарда бирдей болгону жакшы. Биригип, кескенде дагы сулуу көрүнөт да ошол катмарлардын арасынан. Түшүнүктүү. Демек биз баардыгын тең бөлүп алабыз. Негизи эле биздин салтыбызда дагы, жашообузда дагы, философиясында дагы баардыгы тең болуш керек деген жакшы биздин оюбуз бар. Мунун баардыгы биз ошо тамактанып жаткан ашканабыздын ичине чейин келгендигин дагы эскертип айта кетели. Мен сизге жардам берейин. Бир аз кошобу? Ушинтип алып биз бул кремине эмнелерди коштук элек? 3 жумуртканын агы. 3 жумуртканын агы, кум шекер, аралаштырып алып, майдаланган жаңгак. Майдаланган кадимки эле грек жаңгагын кошконбуз, урматтуу биздин замандаштарыбыз. Аны болсо арсланбап жаңгагы деп колдонуп алсак дагы бизге жакшы болот окшойт. Бүгүндөн баштай эле экөөбүз арсланбап жаңгагын колдондук экөөбүз. Мунун ордуна башка дагы жаңгактарды колдоно берсеңиздер болот экен. Бирок сиз салттуу түрдө так ушундай пахлава жасайм деп жатсаңыз, анда биз айткан жаңгакты пайдаланышыңыз керек экендигин эскертип айта кетели. Эми кийинки камырыбызды мунун үстүнө жайып алабыз. Сон. Бул камырыбыз дагы да көбүрөөк тунугуп турат, буларчы. Ошого жакшы жайылып атат.
ушул камырдын жакшы жайылышы үчүн тыныктыруу сөзсүз түрдө маанилүү. Камыр эс алыш керек, Ооба, камыр сөзсүз эс алыш керек. Муну муздаткычта эс алткан шарттуу? Мындай деле коюп койсо болобу же? Муздаткычта жакшы болот. Муздаткычта муздап. Муздаткычта 15 мүнөттөй күттүрүп алабыз, Жанагы бетин майлап, кремин сыйпайбыз, Дагы бул жерде айта кетчү нерсе, сөзсүз түрдө муну ромбик формасында кесишет да азербайжандыктарчы. Бул ромбик дагы жөнөкөй эле форма эмес, бул ошол элдин берекенин, молчулуктун символу катары билишет экен. Ромб формасын. Мен сонун маалыматтарды берип атат окшойсуң мага бүгүн. Көп нерсени үйрөндүм окшойт, рахмат. Болду? Раз калды. Демек, муну сыйпап алабыз. Жана эскертип айта кетели, биз сыйпап жаткан крем бул жаңгактан жана жумуртканын агы, ошондой эле шекерден болгондугун эскертип айта кетели. Негизинен бул таттуу, аябай бат даярдалчу таттуу. Бирок ошол эле учурда бат даярдалган менен аябай көңүл буруп жасоо зарыл болуп эсептелинет. Шашпай, Шашпай. Менин оюмча ар бир эле тамакты кожойке ушинтип жасайт болуш керек, өзүнүн сүйүүсүн кошуп, колунун берекесин кошуп. Жана үчүнчү камырдын Мунун да үстүнө катын кошобуз, Токарсыңбы? Азыр бул мондой ичке болуп көрүнгөнү менен бышканда аябай көтөрүлүп бышат бул. Көп чыгат турбайбы, чоң болуп, калың болуп. Акыркы камырыбызды жайылабыз. Жакшы, мен болсо муну шубай берейин. Батарейкалар нормальныйбы же кесип туралыбы? Азыр болсо 4-чү камырдын бетине сыйпабайбыз, эмени, кремди. Эң үстүңкү катмарына жоңгана жумуртканын сарысын сүйкөйбүз. Бети жылтырап, жакшы көрүнүш үчүн. Жумуртканын сарысын сүйкөйт экенбиз. Азыр болсо аны мен дагы даярдайлы. Кремди болсо калганын буйга сүйпөй берем, Ооба, баардыгын сүйкөсөңүз болот. Абыздын акыркы катмарын 4-чү катмарынын бетине коебуз. Мунусун аябай сулуу жайгана аракет кылышыбыз керек, сөзсүз. Эң бетинде болгон үчүн жакшы көрүнүш керек. Түшүнүктүү. Демек, муну аябай сулуу, айырбай, жыртпай жакшы жайышыбыз керек экен. Сонун. Эми мунун четтеринен чыгып кетпөсү үчүн мынтип жаап чыгабыз. Ичи чыгып кетпеш үчүн, ичинде начинкасы чыгып кетпеш үчүн четтерин кайрып-кайрып көтөрбөйбүзбү? Бул көп чыгат дебедимби, бийик болупчу. Анын себеби ичиндеги жумуртканын агы ошол көбүртүп чыгат да, ал бышканда шишип калат. Ошол себептен биз четтерин так ушундай кылып кооздоп түйүп чыгат экенбиз, Урматтуу биздин замандаштарыбыз, эскертип айта кетели, биз бүгүн сиздер менен биргеликте Азербайжанга барып, ал жактын эң мыкты делген улуттук таттууларынын бири болгон пахлаваны жасадык. Пахлаванын баардыгын биз жайып, бетине керектүү нерселердин баарын сыйпап алдык. 4-чү камырды жайгандан кийин мынтип четтеринде ичиндегилери жана сырты жакшы көрүнүшү үчүн четтерин ушинтип биз бекитип чыгат экенбиз. Анткени биздин Элвира айткандай, бул камырыбыз аябай көтөрүлүп бышат экен, Көтөрүлүп кеткенде ошол ичинен сыртка ашып чыгып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн жакшылап бекитишибиз керек. Анын үстүнө ром кылып сызып алганда дагы кеспеш керек, кеспегенге аракет кылышыбыз керек. Себеби ал жерлерден дагы жумуртканын актары качып кетиши мүмкүн. Качырбай кармап калыш үчүн баардыгынын ичинде, демек биз эhtiyat кылып кесишибиз керек экен, Могу бычак жарайт, аны кескенге. Азыр болсо муну биз бетине жумуртка сыйпайбызбы же май сыйпайбызбы? Жумуртка сүйкөйбүз. Бир жумуртканын сарысы жетет. Бардык жагына жеткизип тегиз сүйкөп алганыбыз жакшы. Бир жумуртканын сарысын ушинтип бетине сыйпап алат экенбиз. Биринчи сүйкөп алып туруп кессе дагы болот. Кесип алып туруп сүйкөсө да болот. Өзүңөргө кандай ыңгайлуу болсо, ошондой кылсаңыздар жакшы.
Демек, биз болсо экөөбүз сыйпалап туруп кеткенбиз, Абдан жакшы. Биз муну меште 40-45 мүнөт аралыгында 1 саат бышырабыз. Анан бул жерде эң маанилүү нерсе бышына 10 мүнөт калганда муну чыгарып, үстүнө шекер сиропун куябыз. Анда өзүнчө даярдалышыбыз керек азыр. Куюп туруп 10 мүнөттө 200 градуста дагы бышырып алабыз, 10 мүнөт эле. Ошондо бети жалтырап, Демек, мен азыр мешти канчага ысытып коюшум керек? 160 градуска. 45 мүнөттө. Азыр болсо биз жумуртканы жакшы текши сыйпап алгандан кийин бычак менен ромб түрүндө кесип чыгат экенбиз, үстүңкү гана камырын. Ооба, үстүңкү гана камырын кесебиз. Биз тегиз кесишибиз үчүн бизге сызгыч керек болот. Же болбосо атайын түз бир нерселер менен да кессек болот. Сызгыч. Математика, геометрия бардык жерде керек экен, Бардыгы бирдей өлчөмдө болушу үчүн биз өлчөп алганыбыз туура. Демек, мындай кылып, сонун кылып кесип чыгабыз. Үстүңкү гана бетин кескенге аракет кылабыз, Из эле кылат окшойбуз, ичинде көргөн жок. бир аз эле из кылабыз, анан шекер сиропун куярдан алдын бир аз кесип алабыз, ичине ошол кириш үчүн. Түшүнүктүү. Азыр болсо биз ушундай эсептегичтин, көрсөткүчтүн нерсеси менен кесип алат экенбиз үстүлөрүн. Абдан кызыктуу жана мен аябай күтүп баштадым. Кандай болду экен бышканда, даамы деп экөөбүздүн баклавабыз. Бул ар бир ромбтун үстүнө бирден жаңгак коюп чыгабыз. Макул, аны мага бер, мен жакшы түзүп чыгайын. Кандайынан коюш керек, мындайынан бе, мындай? Мындайдан. Ушул бетин. Бул дагы зергерлердин жумушундай эле экен да. Ар бир иште кылдаттык керек дегендей. Өлчөгөнүбүз туура. Андан кийин үстүн жаңгактар менен кооздоп коет экенбиз, ар бир ромбтун бетине. Ортосуна коюп чыгабыз. Бир аз басып коебуз, болбосо бышканда чыгып кетиши мүмкүн. Кичине бастырып, ар бир ромбку монтип коюп чыгат экенбиз. Болду окшойт, даяр болду окшойт. Ушуну менен биздин баклавабыз даяр болду. Эми муну 40-45 мүнөт аралыгында мешке салабыз. Андан кийин күтүп алабыз, Чоң рахмат. Бизге шекер сиропу керек делет. Бул үчүн 100 грамм сахар, 100 грамм суу, 100 грамм 40 грамм бал кошобуз. Бал өзгөчө жит берип турат. Баарын аралаштырып, эритип, даярдап алат экенбиз да. Баарын аралаштырып, кайнатабыз. Коюураак массага келгенге чейин. Көрдүңүзбү, суюк эмес, бир аз коюу болот. Демек, биз дагы бир жолу айтып коесузбу, эмне кылышыбыз керек? Биринчи эмнесин салып даярдап алабыз? Азыр биз сууга эле 100 грамм сууга 100 грамм шекерди салабыз жана балды. Үчөөнтен кошуп туруп эле кайнатабыз баарын. Пышып калдыбы биздин баклавабыз? Азыр биз муну сиропун куябыз. бышына 10 мүнөт калды. Азыр муну чыгарып, сиропубузду куюп алабыз. Алайла, кол башында күгүсүп алган. Сиропту мешибизди 200 градуска жылдырабыз. Жана сиропту кичине куюп экенбиз. Ичинделер чыгат экен. Түшүнүктүү. Азыр болсо кичине даярдалган сиропту көп эмес, Акырындан куюп алабыз. Ар бир могу кесилген жерлердин арасынан кирүүсү үчүн. Ичине кирип кошулушу үчүн. Андан соң кайра 10 мүнөткө мешке коебуз. 200 градуста 10 мүнөткө коебуз. Абдан жакшы. Солуп туруп.
уруксат берсең мен сүрөткө тартып алайынчы өзүмө дагы. Эми муну биз азыр кайра мешке коебуз. 10 минут аралыгында бат эле даяр болот бул. Андан соң алып, анан муну да колдонобузбу? Жок, бул уже болду, кереги жок. Анда биз азыр 10 мүнөт күтөт экенбизбиз. Урматтуу көрөрмандарыбыз, белгилүү болгондой биз сиздер менен бүгүн Азербайжанда ашканасынан биз пахлава жасап жатабыз. Пахлавабыз даяр болду окшойт. Анда эмесе Эльвира? Азыр биз муну мештен чыгарып алабыз. Колубузду абайлап ысык мештен чыгарып алдык. Эми биз муну меймандарыбызга бериш үчүн кесебиз. Ушул ромб формасында эле кесип, ошол бойдон эле тиштеп жеген ыңгайлуу. Себеби бул катмар камыр болгон үчүн бир аз вилка менен жегени ыңгайсыздык жаратышы мүмкүн. Аны жеген кишилер өзүбүз тандайлык кой. Азыр болсо биз сиздер менен биргеликте пахлаваны бышырып алдык, даярдап алдык. Жана өзүңүздөр белгилүү болгондой бизде таттуу тамакты биринчи беришип, андан соң так ошол тамактын эң негизги делген тамакка чейин желе тургандыгын эскертип айта кетели. Башка кухняларда, башка ашканаларда балким биринчи атайын тамактарды жеп алып, андан кийин таттуусун жесе, бизде болсо биринчилерден болуп таттуу берилип, чай ичилип, андан соң берки тамактарга өтө тургандыгын эскертип айта кетели. Жана сиздердин эсиңиздерге сала кетүү үчүн нерсе, белгилүү болгондой так ушул Рамазанда, так ушул Ороз айында биз сиздерге түрк дүйнөсүнүн эң мыкты делген чүйгүн тамактары менен тааныштырууну уланып жатабыз. Жана бүгүн Азербайжан элине келдик. Жана алардын таттуусу болгон пахлаваны жазадык Эльвира экөөбүз. Азыр Эльвира мага даамы кандай болду экен? Азыр мага муун салып бер деп тийишейин, Башында кесип алган үчүн оңой болот экен да, кесип чыгарып алыш. Муну муздатып алып кескен дагы да ыңгайлуу. Ысыгында бир аз өзүнүн формасын жоготуп бериши мүмкүн. Бирок азыр жоготпой жакшы эле кесилди. Демек кичине күттүрүш керек экен да. Жакшы. Кол менен кыргын бер. Рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Биз бүгүн сиздер менен аракеттенип атып так ушул Азербайжан ашканасындагы пахлаваны жасадык. Көрүнүшү так ушундай сонун кооз болуп чыкты. Ал эми азыр болсо сиздер менен биргеликте даамын татып көрөлү. Жаңак соң экен чын эле. Урматтуу биздин замандаштарыбыз сиздерге эскертип айта кетели, эгерде сиздер дагы так ушундай таттууну жасаңыздар келип атса, анда өтө эле оңой. Эльвира, айта турган бир нерсең барбы? Сөзсүз түрдө муну чай менен ичиңиздер. Аябай даамдуу болгон үчүн, таттуу болгон үчүн чай менен жакшы өтөт. Чоң рахмат Эльвира. Урматтуу көрөрмандар, биз сиздер менен биргеликте куттуу Рамазанда бүгүн Азербайжанга барып пахлаван жасадык. Сага чоң рахмат. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Кайрадан эфир толкунунан көрүшүп, куш кучакты аман туруңуздар.